Ассаламу алейкум достор. Чикагодон баарыңыздарга салам. Жумушта жүрө берип, Чикагонун ушундай кооздуктарын байкабай эле жүрө беребиз. Бүгүн ушул Чикагонун көл тарапта жайгашкан ушундай эс алуу паркына келип, кичине муйлашып, сейилдеп кетели дедик да. Эң сонунгу туристтер үчүн, жергиликтүү ушул жердеги тургундар үчүн жумуштан тышкары эс алып кетүүгө жакшы шарт түзүп коюштур. Бул жакта даунтаун, бул тарап Мичиган көлү. Бул жерде бир чоң корабль турат. Same Lake Michigan дейт. Өтө чоң экен бул. 1, 2, 3, 4 этаж экен. Бул жерде адамдарды салып, сейилдетип келе турган мындай чаканраак корабльдар турат. Анан бул Чикагодо Мичиган көлүнө могушогон өздөрүнүн частный яхталар менен, кайыктар менен көлгө киргизип алып, эс алып жүргөн жеке тургундар дагы. Бул жакка чыга турган болсок, тетиги жердеги каруселге барат экенбиз. Карусель менимче ушул Чикагону көлдү мындай панорамный вид кылып көрсөтүп берет окшойт. Бирок биз бүгүн карусельге түшпөйбүз. Биз бүгүн жөн гана сейилдеп, кичине басып, көңүл кетели деп келдик. Бул корабльды азыр эч ким түшпөй элекен, жаап коюптур. Ачылганда мына бул жерде лестницадан баарын салып, анан көлдү бир айландырып келет окшойт. Андан кийин эле бул жерде дагы бир менимче илгерки стилдеги корабльди көрүп атам мен. Line Chicago дейт. Бул дагы бир өзүнчө керемет жасалган корабльдардын бири экен. Карагычы. Ушундай достор. Бул жерде пока ичине кирип көрө элекпиз. Менимче бул жер баардыгы эле ошо эс алуучу жай. Тиги ылдый жагында болсо Детский музей деп турат. Даунтаун бул жакта. Негизи Чикагонун мага эң эле жакканы ушул көлү. Мен өзүм да көлдүк болгон үчүнбү, көл жакын да, дайыма барып көлгө түшүп турабыз. Мен камерам кичине титиреп калчулдаган болсо кечирим сурайм. Мына бул жерде ушул Жек Воробейдикине окшогон кайыкка түшүп атышат элдер. Очередте турушат. Ушундай биздин бүгүнкү кыскача экскурсиябыз. Бул жакта болсо менин келинчегим менен балам көлдү карап суктанып турушат.